Үстүбүздөгү жылдын май айында президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапары менен барары күтүлүүдө. Бул тууралуу 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы атайын жана айрым укуктуу элчиси Ду Девен маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров Кытай Борбор Азия механизминин биринчи саммитине катышат. Ошол эле учурда бул анын президент болуп дайындалгандан бери Кытайга биринчи мамлекеттик иш сапар экенин белгиледи. Биз бул сапарга чоң көңүл буруп жатабыз. Азыр эки тарап тең иш-чарага активдүү даярданып жатышат. Бул иш-чара чоң ийгиликтер менен аяктап эки мамлекеттин мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенебиз. Кытай менен Кыргызстандын бирдиктүү тагдырынын коомчулугун курууда жаңы кадам жасайбыз деп жыйынтыктады Ду Девен. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясын жаңы шарттар менен улантууда. Биринчи утуш 2023 жылдын 1-июлунда, экинчиси 30 декабрда болот. Бул жылдагы лотереянын байге фонду 2000ден ашык баалуу байгелерден турат. Лотереяга катышуу үчүн салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп алып, каттоодон өтүү жетиштүү. Ал эми тиркеменин колдонуучулары аны жаңыртуусу зарыл. Ар бир товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууда ККМдин гана кассалык чегин талап кылыңыз. Андан кийин кассалык чектин QR-кодун мобилдик тиркемеден сканерден өткөрүңүз. 21 мартта Нооруз майрамына карата Бишкектин Алатоо аянтында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Ага президент Садыр Жапаров келип катышып, майрамдык кайрылуусунда элди ынтымакка чакырды. Айрыкча дүйнөдөгү болуп жаткан абалды эске алуу менен калктын биримдиги маанилүү экенин белгиледи. Ошондой эле 2 жылдан бери өлкөдө бекем ынтымагыбыз, жапырт аракетибиз менен көзгө көрүнөрлүк иштер жасалып жатат. Өткөөл кезең аяктап өнүгүү көчү башталды десек болот. Көчүбүз буйруса дагы да түзөлөт, деди Жапаров. Президент соңку жетишкендиктер катары өлкөдө айлык маяналар көтөрүлгөнүн, Улуттук банкта алтын кору чогултулганын айтып, дипломатиялык жаатта ийгиликтер бар экенин, инвестициялык климат жакшырып жатканын баса белгиледи. Ошондой эле Баткен облусуна да өзгөчө токтолуп, тажик тараптын кол салуусунда кыйраган айылдарды калыбына келтирүү иштери негизги маселе экенин айтып өттү. Кыргызстанда жумуш орундарында тартыштык жок, бирок жумушчу колдордо тартыштык бар. Бул тууралуу 20 мартта Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ош шаарындагы Кыргыз текстиль фабрикасында иш орноштуруу боюнча аймактык башкармалыктардын жетекчилери жана бөлүмдөрдүн адистери үчүн өткөрүлгөн жумушчу кеңешмеде билдирди. Анын айтымында Эмгек министрлиги Билим берүү министрлигинин системасындагы 99 кесиптик лицей менен келишим түздү. Анын ичинен 71 лицей 125 жумушчу орун кесип боюнча адистер даярдайт. Жумушчу кеңешмеде региондук деңгээлде калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча ишке киргизүү зарыл болгон жаңы мамилелер талкууланды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык өлкө аймактарында миграциянын агымын кыскартуу, жумуш орундарын түзүү аракеттери көрүлүүдө. Облустарда заманбап фабрикалар ачылганы менен жумушчу күч жетишсиздиги жаралган. Мындан улам иш издөөчүлөр үчүн көмөк көрсөтүү жаатындагы профилдүү жумушчу кеңешме Ош шаарында өткөрүлдү. Бишкек шаарында курулган бүгүнкү күндө бизде жумуш орун эмес, бүгүнкү күндө уже жумуш колдор уже жетпей калды. Ошон үчүн биз бүгүн да катайын келдик, баардыгын көрсөтөлдүк. Биринчи иретте биз ушеки чоң компания менен кызматташып, үлгү катары өлкөгө ушун баардыгын биз сиңдиребиз. Жумушка орношууну каалагандарды даярдоо, квалификацияларын жогорулатуу боюнча кызматтарды көрсөтүү, иш менен камсыз кылуунун аймактык бөлүмдөрү тарабынан уюштуруу иштерин жүргүзүүнү Оштогу Кыргыз текстиль тигүү фабрикасы колго алган. Мында 1000 бош орун бар. Айлык акылары 20 миңден 60 миңге чейин каралып, бардык шарттар түзүлгөнүн айтышат. Ким канча көп тиксе, ошончолук көп алат. Орто 20 миң сомдон 60 миң сомго чейин жумушчу алат да. Канчалык алып туруп ушул жерде көбүрөөк чыгарса кездени. Башында эми албас сабыр кылыш керек. Бирок кийин колу үйрөнүп кеткенден кийин албетте высокоскоростной швер 60 миңге чейин алат. Ош шаарында официалдуу жумуш издөөчү катары статус алган 3 миңден ашуун жаран Ош шаардык Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына келип катталган. А бирок айлык маянадан, иш графиктердин туура келбөөсүнөн улам көпчүлүгү баш тарткан учурлары бар экенин билдиришет. Бизде 1200дөн ашуун бош жумуш орундар биздин базада катталып турат. Биздин атайын ошол
жумуш орунда жана жумушсуздар каттаган базабыз бар. Ошол жерде бош жумуш орундарыбыз бар. Бизге келген жарандарга биз ошол бош жумуш орундарын сунуштап, ошол жердеги шарттарын айтып, ошол жакка жумушка жайгаштырууга көмөктөшүүгө жардам беребиз. Жумуш орундары бар фабрикалар же мекемелерге иш издөөчүлөрдү табуунун жол жоболору, студенттер, лицейлер, кесиптик колледждер менен келишим түзүүгө багытталган кеңешмелер алдыда дагы улантылат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.